Гендер Кыргызстанда аялдардын жана өспүрүмдөрдүн укугу канчалык деңгээлде сакталат? Гендер бул жалаң гана аялдар, анан өспүрүмдөр гана эмес, бул эркектерде гана жөнүндө, алар жөнүндө да айтылып атат. Жалпы ошол жынысына карабастан мындай мыйзам чегиндеги тең мамиле деген сөз да. Кыргызстанда мен ойлойм, илгертен бери эле биздин ата бабаларыбыздын убагынан бери Курманжан апабыз эсиңиздерде бар. Аялдарыбыз деген эч качан мындай башка кээ бир улуттарга караганда, кээ бир өлкөлөрдөгү тиги өзүнчө отуруп, мындай басмырлоо мамиле жок болчу. Бизде илгертен ата бабаларыбыздан бери эле аялдарыбызды сыйлайт, урматтайт, анан тең мамиле кылышат. Азыркы учурда болсо шайлоого деле тең катышабыз, мына саясатка, мына мен аттанып атам, саясатка деле тең мындай аралашып катышабыз. Бул деген мен ойлойм, бул теңчилик да, тең мамиле. Стереотиптер ар кайсы мамлекеттерде ар кандай, ар кайсы эпицентрлери бар. Гендерлик стереотиптер биздин Кыргызстанда бар. Биздики патриархальный болот. Биздики эркектин укуктары үстөмдүк кылып турат бул жерде. Кайдыгер караба, 102ге чал, кылмышты токтот.